Кыргызстанда жол эрежесин бузгандык үчүн айып пул төлөө эң актуалдуу маселелердин бири. Орточо айлык 7 000 сом деп эсепке алганда, айып пулду төлөө ар кимдин эле чөнтөгү жол бербейт. Коомчулукта болор-болбос олуттуу эмес эреже бузууларга деле, мисалы чийинди басып кетти, стоп линияны тебелеп алды дегенде деле 3000 сомдон айып коюу бул өтө эле жогору баа. Бул элдин жонуна кайыш тилөө. Өкмөт бул маселеге көңүл бурбаса, барып отуруп күздө социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Айып пулдар элдин кирешесине жараша чегерилиши керек эле. Сурамжылоого таянсак, көпчүлүк айдоочулар айып пулду төлөй албай жүрүшөт. Факт кежи элдин негизги көйгөйүнө айланган маселе боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн укук коргоочу Токтай Мөмөталиевага кайрылды. Менчиден ыраазычылык билдирип кетким келет силердин редакция ушул теманы көтөрүп атканга. Анан экинчиден айтып кете турган чоң нерсе бар. Мен ушу абдан кызыгуу менен карадым депутаттын талкууларын. Анан тиген кишинин ою мындай, тиги мындай деп айтпай, ток этерине токтоп кетейин. Бүгүнкү ошо кабыл алынган бузуу кодекси аябай коркунучтуу кодекс болуп калды. Себеби деген бузуу кодекстин бир топ иренелери Конституцияга каршы болду. Экинчиден ошол эле бузуу кодексинде айтылып атат. Эгерде талаш тартыш болуп калса, Конституция жана башка мыйзамдар иштебейт, жалаң гана кодекс иштейт дейт. Бул эмнени белгилейт? Биздин Конституциядан бийик турган бузуу кодекс болуп калды. Андай документ кабыл алынганга Конституцияда тыюу салынган. Ошол себептен депутаттар эң биринчи ошо бузуу кодекси мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи ошону текшериш керек да. Анан колдонуу ыкмаларын караш керек болчу. Тилекке каршы биздин кодекстердин баары биздин мамлекеттик конституцияга карама каршы болуп чыкты. Аны жазган адамдар бүгүн бирөөсү камакта, мынакей Скабеев деген бала камакта отурат. Мен ойлойм ошону баягы тигиз ички сырткы саясаттан коркпой, ошо конституцияга карама каршы кодекстерге жол ачып берген үчүн да иш козгосу керек. Экинчиден, кабыл алып аткан кодекстердин баары бул түздөн түз тендер деген мыйзамды иштетүү. Анан бизде тилекке каршы мамлекетти же Акаев, же Бакиев, же Атамбаев, же Жээнбеков башкарган жок. Ошо 25 жыл бүтүн бою чет өлкөлүк жана донорлор жана биздин милицейский мафия аткарды. Өзүңүз карап көрсөңүз, ошо жаңылык кесетип аткандардын башында кимдер турат? Бүт милициядан чыккан полковниктер, генералдар, бүт милиция 80% ошо кодекстин акчасын жеген бул МВДнын өкүлдөрү. 25 жылда 200 миллионго жакын, 250 миллионго жакын ар кандай баа менен ар кайсы донор ар кайсы маалыматты берип атат. 250 миллионго жакын доллар ошо МВД системасына келген. 25 миллион евроны, 30 миллион доллардык акчаны мен өзүм сүрүп алдырткам бияка. Атан милицияга бөлүп бергиле деп. Тилекке каршы ошол жана авторлор дагы, аткаруучу жана ушу мыйзамды алып чыккан адамдар дагы, ГАИнин өкүлдөрү, МВДнын өкүлдөрү толугу менен мынакей ушул Курсан Асанов да кирген ошол. Аткаруучуларда вице-премьер кирип атат. Анан айтып кетиш керек, айып пулду аткаруучу бийликке кызыгы жок кыскартуу. Себебинен кыскартса бюджетке акча түшпөй калат деп атат да. Бирок дүйнөлүк практиканы алсак, айып пулдар ошо жалпы мамлекеттик зарплата бар да. Ошого жараша орто баа жашоо баасы деп коет. Ошо орто баа жашоонун 5%-дан ашырганга эч кимдин акысы жок. Өнүккөн өлкөлөрдө мисалы $1000 алса, $100 штраф төлөй турган болсо, ал где-то таза ашып кеткенде өтө оор. Мына Дубайда бар, башка өлкөлөрдө бир 10% түзөт, 10%. Бизде негизги орто баа менен алынган зарплата 10 000 сом болуп атса, көп деп койчу, эң көп деген 10 000 сом болуп атса. Таксистердин тапкан акчасы 15 000 сом болуп атса, анан 7-8-10-20 000 сомдон штрафтар келип атат. Анда штрафты төлөп коюп, ошо жөнөкөй таксисттер, карапайым эл кайсы акчага жашайт? Ошо маселени караш керек да депутаттарчы. Бүгүн эч кимден айып пул кыйнап төлөткөнгө мыйзамда жол бербейт.
мисалга бизге келип аткан жанагы бакыт каттары деп атпайбы, бакыт каттар деп эл жакшы ат коюп койду. Ошо бакыт каттар бул сизге маалымат эле келип атат. Сиз ушу жолдон бир нерсени бузупсуз. Сизге мындай чечим чыгарылды. Бирок мыйзамдык документтер бар да. Ошол эле мыйзамда жазылып атат. Силерди постановление чыгарганда секретарь анан чечкен адам анан сиз болушуңуз керек депчи. А сиз катышпасаңыз, барбасаңыз, сизге көчөдөн бир жерге таштап кетти катты. Анан убактысында сизге колго тапшырыш керек, кол койдуруп алыш керек. Аны кол койдурбаса, эч нерсе кылбаса, сизге маалымат келсе эле эмнеге чуркап барып каражат төгүп атат эл деген сөз болот да. Булар элдин караңгылыгын колдонуп, ошо акчаны күрөп чогултуп аткан мезгил. Мындай биринчиден айтайлык, айып пул төлөбөсө чет мамлекетке чыкпасын деген шарт жок. Азыр мыйзамда даже мисалга айтсак жанагы $100,000 урдап кеткен адамдар болуп атат. Жарандык кодексте бирөөнүн сот чечими жок, сыртка чыккан же киргизгенин чектөөгө эч кимдин акысы жок. Ал мыйзамсыз иштер да. Анан дагы жанагы келип аткан каражаттарды айтып атпайбы? Катта атайын шарттар болуш керек. Келген катта эмне туруш керек? Почта, Кыргыз почтаны иштегенден баштайлык. Кыргыз почтанын кайсы жактан келди кат, кимге келди, аны ким жөнөттү деген конвертте жазуусу болуш керек. Бизде келип аткан каттарда эч нерсе жок, жана тешиги бар нерсенин конвертте кимдин конверти, канча акча төлөдү, каяктан салынды бизге белгиси жок. Сиздин гана фамилияңыз туруп атат, ушундай депчи. Бул жанагы мошенничество деп коет, кыргызча кантип айтарын билбейм, мамлекеттик деңгээлдеги мошенничество. Көз боёочулук жана элди алдоо механизми деп коет. Жана мыйзам боюнча алсак, бул боюнча атайын 164 статья бар болчу илгерки мыйзам менен, жаңы мыйзам менен өзгөрүлгөн. Ошо көз боёочулук деген мыйзам менен бүт баары жоопкерчиликке тартылышы керек. Өтө чоң суммаларды койсо, өтө чоң сумманы алгандыгы үчүн көз боёочулукка деген статья бар. Каттын Кыргыз почта азыр ошо тилекке каршы мындай нерсени иштеш үчүн Кыргыз почтасы ар бирибизге атайын учетчик коюш керек да, жанагы же почтовый ящиктерди коюш керек. Бүт өлкөлөрдө почтовый ящиктер мамлекеттин учетунда. Мамлекеттин учетунда турган почтовый ящикке кат келсе, биз алдуу болуп эсептелет. Биз алдык деп. Эгер же болбосо биздин колмо-кол өзүбүзгө тапшырыш керек. Мен бир штрафты таптым, мен эшиктин алдына таштап кеттим, колума тапшырбай. Бирөөнүн кошунасына таштап кетип атат, колуна тапшырбай. Анан кийин жанагы учурунда каттар алынбай калса, оптом кайта кайрып берип атат да. Бул каражатты урдоо механизми. Кыргыз почтага миңдеген каттарды азыр соттон келип атат, каяктан келип атат, жеткизбей калды. Жеткирилген каттар жок. Кайта ошо катты мамлекет Кыргыз почтага кайрып берген үчүн ар бирине 20 сомдонбу, 2 сомдонбу, билбейм, 20, ар бири айтат 20 сомдон дейт, почтальондар айтат, биз ташкан 2 сом алабыз дейт. Почтада ачык даана маалымат жок болот, алышы керек да. Ошондуктан жанагы биздин штрафтардан түшүп аткан акчанын көбү мыйзамсыз түшүп аткан акча. Дагы айтып кетейин, ошол катты келгенде арде бизге копия келип атат. Копия келтиргенге, жөнөткөнгө эч кимдин акысы жок. Мамлекеттик инструкция бар. Ошол жерде мамлекеттик органдардын өзүнүн герби туруш керек. Анын жанагы чыга турган штампы туруш керек. Мынчанчы штамп менен кетип атат деген штампы туруш керек. Анан жөнөткөн адамдын колу туруш керек. Бизге айтып атпайбы, электрондук мыйзамга, баягы интернеттен жазыла турган мыйзамга биз таянып атабыз деп. Бирок ал мыйзамда жазылып атат. Эгерде кайсы учурда ал мыйзам иштей баштайт, биз ошо мамлекеттик орган менен макулдук келишими түзүлсө. Мисалы айтсам, сиз түзгөн жоксуз, мен түзгөн жокмун, башка шопурлар же айдоочулардын баары мамлекеттик орган менен биз электрондук кат алышуу боюнча мыйзамга кол койгон жокпуз, мыйзамдын деңгээлинде. Ошондуктан мага эч ким электрондук кат мыйзамга таянып, мага кат жибергенге акысы жок. Ошол мен макулдашып, мен электрондук колум мындай деген макулга электрондук колумдун биометриялык өзүмдүн маалыматтарымды берип туруп, ошону алганга укугуңар бар деп кол койгондон кийин менин биометриялык колумду, менин маалыматымды булар өзүнүн банк данныйына түшүрүш керек да. Сиз коюлган, сиз менен макулдашылган, мынчанчы
мынчанчы договордун келишимдин негизинче мынчанчы беренесине мыйзамга таянып сизге кат жөнөтүп атабыз деген кат келиш керек да. Сиз ушундай бузуу иштерин кылдыңыз. Анткени мен айтам, мен ушинтип чуркап жүрбөй интернеттен эле төлөп коем силерге. Же болбосо жанагы толгон токой банктын немелер турат да, автоматтар. Ошо боюнча төлөм деген өзүм макулдугун беришим керек. А бизден макулдук сураган жок. Макулдук сураган соң бул бир тараптуу гана чечим да. Бир тараптуу чечимдин анын иштеген акысы жок. Мыйзамда жазылып атат. 3-статьянын 4-чү беренеси болуш керек. Баягы башты ортуп элдин баары мынчанчы статья деп айтып отурбайм. Ошо бузуу кодексинде жазылып атат. Эгерде карама каршылык келсе силер мененчи, карама каршылык болсо, анда сиз ошол эч бир мыйзам иштебей калат деп атат. Эч бир мыйзам. Только кодексте кандай жазылса деп туруп атат. Кодексте эгерде сен чуркап барып мурун акча төлөсөң, же кийин акча төлөсөң, сага штраф бериш керек, же сага жеңилдетүү деген мыйзам жок. Аны эмне себептен мен аны ишенишим керек, 50% деп арзан төлөгөн адамдардын дагы штрафы мыйзамсыз. Мага 2000 сом штраф койсо, мен 1000 сом төлөп бергеним бул мыйзамсыз болуп атат. Көз боюшулуктун туу чокусу. Анткени кодексте жок, айтып атам да, кодексте айтылып атат. Адамдарга бир мамиле кылат да, кодекс бир мыйзам да. Мисалга айтсак, мен буздумбу, 10 000 сомго штраф буздум. 10 000 сомдон бир тиын кем алган эч кимдин акысы жок. Мамлекеттин аткаруучу бийликтин постановлениясы ал мыйзамдан төмөн турат, кодекстен. Даражасы бар деп, ар бир мыйзамдын даражалуулугу бар. Конституция 1-чи даражада турат, 2-чи конституциялык мыйзамдар бар. Ал 2-чи даражадагы баягы аксакал конституция болсо, көк сакалы конституционный мыйзамдар, кодекстер 3-чү даражадагы мыйзамдар да. Мамлекет аткаруучу бийлик кабыл алып аткан чечимдер бул 5-чи, 6-чы даражага кирип кетет. Жөнөкөй мыйзам бар болот да, жөнөкөй мыйзам. Жөнөкөй мыйзамдан кийин ар кайсы органдардын чечимдери деген бар. Анан ошолор алдап азыр канча деген акча чогултуп алды. Ошондуктан МВДнын өкүлдөрүн, төрагаларын, замдарын, ушу мыйзамды көзөмөлгө алып ишке киргизип аткандардын баарын жумуштан алып, коррупциялык механизмдер үчүн бюджетке акча чогулткан үчүн жоопкерчиликке тартыш керек. Сиз абдан туура неме болду. Баягы көбүнчө бир нерсе бейөкмөт күнөөлүү, бейөкмөт уюмдар аткарсын, бейөкмөт уюмдар жазасын дешет да. Бейөкмөт уюмдар бул жарандык элдин ой пикирин бийликке жеткизип турган гана коңурообуз. Анан баягы ушу теманы коопсуздук шаарды мен өзүм көтөргөм бир кезде, бир топ. Шайлоого чыккан мезгилинде культураны 11-жыл ушу теманы көтөрүп кеткем. Анан азыр культураны көтөрүп кеттим, Кудайга шүгүр, президентке рахмат. Культурага аябай чоң театрларга акча каражат бөлүнүп берди. Мен ойлойм, бул премьердин эмгеги эмес, а президенттин эмгеги. Абдан сүйүнүп атам, театр опера оңдолуп атат, кыргыз драма оңдолуп атат, миллиондогон акча келип аткан. Ошондой кичинекей болсо да менин эмгек себебим бар го депчи. Анан коопсуздук шаар кирсе деген тилек болчу. Себебинен коопсуздук шаарды этап менен киргизип баштаганда мамлекетке чоң каражат түшөт биринчиден. Экинчиден жол эрежеси өзгөрүлөт. Мына бүгүнкү күндөрү биз согуштан мынча адам жок болгон эмес. Жолдо каза болгон адамдардын саны абдан чоң болуп кетти да. Анан ошол себептен аны кандайча токтотсо болот. Жол эрежелерин, жол логистикасын түзүш керек. Ошон үчүн 98-жыл баягы майда балдарга автобустар деп биз чоң проект киргизип баштаганбыз да. Балдар автобустарда жүрсүн. Анын атайын логистикасын иштеп жүргөнбүз. Керимкулов аксакалга рахмат, ал жанагы жылаңач калсак да ошол автобустарды киргизет деп болгон автобустардан ар бир маршруттан бөлүп берген бирден автобус. Эртең менен 8-ден 6-дан 10-го чейин балдарды ташысаңар, 1-ден 2-ге чейин балдарды ташысаң, анан 5-тен 6-га чейин балдарды ташычы да. Ортосунда баягы өз жумушун рейстерге кошулуп, ар бир рейс кете бермек. Жана мас болуп айдагандарга мен аябай колдойм. Аларга айыппулду түшүрбөй көбөйтсө көбөйтө берсин. Бирок мамлекет өзү ошондой мыйзам бузганга жол ачып берип атпайбы? Мына бүгүн кайсы жерге барбасың, биз азыр патрульный милицияны киргиздик. Пеший патруль дегенди киргиздик. Патрульный милиция токтоп турганга акысы жок. Атайын машинелерди, автоунааларды бөлүп бердик. Ага жаш тонналарган бензиндерди кетирип атат. Тендер менен уталган адамдар бензинди өкүртүп куюп атат. Машинелерди алып берип атат. Ошол эле
ГАИнин жанагы МВДнын аксакалдарынын өзүнүн тааныш тууган туушкандарын билишкендердин тендер иштеп атат да. Мамлекетке пайдасы жок ал тендердин. Бирок эмне болот? Алар бирөөсү машинени айдап жолду кыдырып аткан жери жок. Бир бутактын же бир неменин артына бекинип коюшат. Өздөрүнүн машинесин алышып алып эле баягы бензинди алды да машинелерине куят дагы жолдон белден эле балды таксистерди жарандарды кармап акчасын шыпырып алып атат. Бул аябай мыйзамсыз нерсе, буга тыюу мамлекет салган жок. Эгерде ушу коопсуз шаар башта электе милициянын саны көчөдө жанагы ГАИнин саны азайып калса, бүгүн 10 эсе көбөйдү. Себеби деген ай мына сени кармадым, сен 5000 сом төлөгөндө үчүн мага 500 сом төлөп кетип атат. Азыр сен мурун 100 сом төлөп кетсе таксистер азыр 1000 сомго чейин төлөп берип атат. Рекет да, жолдук рекет, жолдук бандитизм, ошо ГАИнин формасы кийинген бандитизм көбөйүп калды. Эмне себептен? Себеби деген ошо МВДнын өкүлдөрүнүн кызыгычылыгы жок. Өздөрү текшерип, ким токтоп атат, ким кетип атат. Анан көп эле мынакей видеолор толтура туруп атат, ошого премьер көңүл бурган жок. Себеби деген эртең менен дейт 8-де премьер өттү дейт, же президент өттү дейт. Президентти биз кайтарып туруп атабыз. Президент өткөн эң көп штрафтар президент жанагы кортеждер өткөндөн кийин болот. Спикер үстү кошулуп калат. Анан чалдуулуу депутаттар сопровождение менен жүрүп калган. Алар өткөндөн кийин бүт машинени токтотот, камералар иштеп атат. Машинелер баягы регулировщик туруп кой берип атат. Бизге осы келген штрафтарда регулировщик кеткени турган жок. Камераны бускан гана сүрөттөр келип атат. Ошондуктан эң чоң бузуулар жанагы штрафтар келип аткандар ошо президент өттү деп туруп жолдо туруп аткан ГАИлер чогулуп атпайбы? Өтсө өтпөсө да өткөзүшүп атат. Анан жолдон таркап кетишип атат да. Анан биз берде жанагы президентти, анан премьердин кортежин кайтарып турубуз деп коңшу кошуна көчөлөргө туруп алып туруп элдин чөнтөгүн кагышып атат да. Ошондуктан элдин нааразычылыгы өскөн себеп ошодон. Биздин мыйзамдарда диверсия деген түшүнүк жок, коррупция деген түшүнүк жок. Ошол себептен жана Баткендеги окуялар, да бир топ окуялар биздин мамлекетке каршы жасалып аткан диверсия, анын негизинде биздин мамлекеттин алсыздыгы пайда болгон себеп болуп атат да. Ошондуктан жана коопсуздук шаардын дагы диверсиянын бир механизми. Анын негизинде мынакей ар бир үйгө эң төмөн баа менен жөнөкөй багыш жарандар 25-30 миң сомдон төлөшүп атат. Жөнөкөй жарандар. Аны биздин президентке урматтуу же премьерге жеткизге турган эч ким жок. Мафия бүтчесин байлап алган. Бир кат жетпейт. Анан бул ошо коопсуздук шаары эң коркунучтуу болуп калды. Дагы бир айтып нерсе, экинчи нерсеси. Бул шаардык ошо механизмди кирсеткенде өлкөлөрдүн биздикиндей көп рекламасы бар өлкө жок. Биздин жанагы мен атайын балдардын жанагы экраны бар экен, экранда кызыл болуп түшөт да рекламачы. Шаардын сүрөтүн алып көрсөк, жолдордун сүрөтүндө, ошондо бир 15-20% кычык бар экен. Бишкек шаарынын ичиндечи. 15-20% кычык бар дегенде көк кычык деген арда жолдордун немесин көрсөтө турган жерлерде стрелкалар, немелер. 80%дан ашыгы бүт эле реклама экен. Чоң рекламалар, кып-кызыл болуп күйүп туруп реклама турган жерлерчи. Ошондой шартта кантип биз коопсуздук шаарды курабыз? Коопсуздук шаар, стратегиялык жолдор деген булар түздөн түз мамлекеттин сыр катары колдонулуш керек. Стратегиялык жолдор бул мамлекеттин сыры. Анын үчүн АД Кытай компаниясы, же башка компаниялар, орус компаниясы, же башка компаниялар истеген акысы жок тендерлерге. Мамлекет ошондой объектилерди өзүнүн, ошонун түшкөн объектилердин акчаны өзүнө алыш керек. Өзү куруш керек. Бизде болсо атат мынакей чоң компанияларга эң баягы түшө турган акча менен суудай болуп кете турган акчаны чоң башка бир чет өлкөлүк компаниялар өнүктүрүп туруп атат. Мына Вега деген компания өзү эч нерсе аты жок, заты жок, керек болсо алып берген серверлери иштебейт экен. Серверлери 2 жумалык экен. Ошондуктан видеосуз, например, жанагы бизди иликтеп атпайбы? Иликтеп атканда бизди чакырыш керек. Анын тергөөчү менен секретарь отуруш керек. Силерге кат барган, келгиле.
катка кол койдуруп жөнөттү, келгиле, печати турат, мамлекеттик орган силерге айтып атат, ушунда бузулук болду. Келип туруп силер жанагы тергөөчүгө жолук немелерди тактап, аны тергөө немесине катышпасаңар, силерден чыккан штрафты мойнуңарга аласыңар деген кат жөнөтүш керек. Мисалга айтсак, биз светке акча төлөп атпайбызбы? Светке келишимиз бар да, сууга келишимиз бар, дагы электрондук келишим. Биз анткени биз жанагы банктарга барып эле акчасын төлөп атпайбызбы? Күтүп алып туруп же Север Электрдин офисине бараткан жерибиз жок. Же водоканалдын өздөрүнүн немелерине барган жокпуз. Келишимиздин негизинде эле биз айтып атабыз, тетиги кат келдиби, жана банкоматтардан салып коюп атабыз. Ошол себептен ошондой эле иштешибиз керек. ГАИ бүгүн бүттүгүн переучет кылыш керек болчу. Машинесилер бирөөлөр машиненин доверенности менен берип койгон. Канча деген сатылып жиберген машинелерге үйгө штрафтар келип атат. Өз машинесин сатып жиберип, иштеп таба албай калган кишилер мага келген эле бир 100дөн ашты да. Мен өзүм да бир кичинекей машинени сатып жиберген, баш аягын таппай берем да. Ошондой болуп атат да. Ал көрүнүштү иреттеп алып, машинелердин баарын переучетунда сен кел деп эле номерлерин, мунуку эжелерин таптырып, кимге саттың? Ошо доверенность негизинде бүт баарын таптыртып, жолугу ошо доверенностьтер аннулировать этилип калыш керек. Ошо аннулировать этип салгандан кийин, ошондон кийин доверенность менен машина сатып алган адамдар чуркашат. Өздөрү келип учетко турат да. Ошондой нерсени бүтүрүп туруп, анан кийин жазаш керек да. Себеби бизде акыркы многу бизде популизм, саясий популизмден көп доверенностьтерди алдырып салган, билесиздер да. Анан доверенностьтен акча да түшүп атканды, мамлекетке каражат түшүп аткан. Эмне үчүн алдырып салды? Техосмотрду биз берип салдык жеке менчиктерге. Эмне үчүн техосмотр мамлекеттик техосмотр жок болсо, унаалар коопсуздугун ким текшерет? То есть безопасный мамлекет, коопсуздукту сактоо мамлекети, коопсуздук шаар, булар бири-биринен үзгүлтүксүз программа болуш керек. А бизде бири-бирин баягы эш аркак болуп колдоп кете турган мыйзамдар жана программа иштетилген жок. Баягы кишинин жүрөгү өзгөчө иштеш керек, өпкөсү бир жерде согуш керек, башы бир жерде иштеш керек болуп атат да. Анан ошондой абалда кайсы мамлекет өнүгөт, кайсы адам жашай алат? Азыркы кейпибиз ушундай болуп атат. Жогорку кеңештин күнөөсү бар. Жайып отуруша бербейли, баягы жогорку тойлордо анан көрүнгөн шернелерде жүрбөй. Мен уялып атам, кээ бир депутаттарга барса, тойлорго келет, шалкак чалакташып, мас болуп алып, тойлордо бийлеп отургандарын көргөндө эле өзүм барып уруп мынтип койгум келет да, айла жок.